Америкалық психолог Пол Экман жылмаюунун 18 түрүн тапкан экен. Дегеле жылмаюунун көп түрү бар, мисалы азыр сиздин жылмаюуңуздагы жылмаюунун бир түрү болсо, менин жылмаюп атканымдын дагы өзүнчө бир түрү болушу мүмкүн. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк жылмаюу күнүн да белгилеп жаткан кезибиз. Ал эми биз эртеден бери айтып атабыз, бүгүн 5 октябрь эл аралык мугалимдердин майрамы депчи. Ошол мугалимдик кесипти аркалаган студиябыздын дагы ардактуу коногу бар. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисткасы Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин директору Гүлзинат Сырынчиева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бүгүн кайрадан ушул сиздердин каналыңарга келип, ушул көрөрмандар менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Сизди көргөнүбүзгө биз да кубанычтабыз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Жакшы. Алгач майрамыңыз менен куттуктайлы. Рахмат. Ушул мугалимдик кесипти аркалаганыңызга канча болду? Мен мугалим болуп 14-жыл болуп баратат. 14 жылдан бери мугалим болуп иштеп келе жатам. Фортепианодан сабак берем жана ошондой эле вокалдан сабак берем. Ошол Шубин мектебинде. Ооба. Жакшы. Өзүңүз кайсыл жактан билим алдыңыз эле дал ушул музыка жаатында? Мен Борбордогу Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалаштырган окуу жайын бүткөм, мектепти ошол жактан бүткөм. Андан кийин Кыргыз улуттук консерваториянын фортепиано бөлүмүн бүткөм, андан кийин аспирантураны бүткөм. Ошол фортепиано аспаптардын багы арасынан эң үйрөнүүгө оор аспап дейт да, бала кичинекей чагынан үйрөнүш керек дейт. Ошондойбу? Албетте, фортепиано, скрипка негизи бул инструменттер ошо баланын түздөн түз физиологиясына байланыштуу инструменттер. Эрте бир 6-да же болбосо 7 жашында баштаса бул эң туура убакыт. Анткени ошондо балдардын жанагы фортепианонун өзгөчөлүктөрү болот да, навыки деп коет, беглость пальцев. Ошол нерсени кенеде кезинен баштап машыктырып, ошол нерсени өздөштүргөнгө эң ыңгайлуу ошол нерсе да. Кийин кечирээк келип калган балдардыкы ошол нерсени өздөштүрүү кичине оорураак болот да. Демек сиз дагы кичинекейиңизден баштагансыз. 6 жашымдан баштагам. 6 жашыңыздан. Ооба. Жакшы. Негизи эле баягы баланын жаңыдан калыптанып келе жаткандагы баягы бардык нерсени аң сезим менен жаңыдан өсүп келе жаткан учурда кабыл алуу жакшы болуп, ошол мезгилде үйрөнүү жакшы болот дейт. Мисалы мен буга чейин бир досума гитара үйрөтүп атып, аягындай тажап кеткем да, бат элечи. Сиз ушул нерселерге кантип чыдайсыз? Балким ушул фортепианону үйрөтүш аябагындай татаал деп атабыз. Мисалы, бул ушундай кесиптер негизи ушул музыка, бул аябай узкая специальность, классикалык музыка, узкая специальность. Жана ошондой эле мисалы чоң спорт, фигурное катание, ал жакта да кенеде кезинен баштап балдарды таптайт. Бул өзгөчө кесиптердин бири. Анткени ушунчалык, мисалы, бир кесиптин ээси болуш үчүн эгерде 5 эле жыл окусаң, ушундай классикалык дүйнөдө аткаруучу болгуң келсе, буга 17-20 жылга чейин билим алып, ошондо гана бир кесиптин ээси боло аласың да. Бул чоң спорттой да. Ага дагы өмүрүңдүн чоң убактысы кетет. Ошон үчүн булардын өзгөчөлүктөрү болот. Анан сиз айтып атпайсызбы, тажап кетесиң, мындай чыдабай кетесиң депчи. Туура айтасыз, анткени бул нерсеге ушул кесипти сүйгөн гана, же болбосо табигаттан ошол таланты бар адамдар, же болбосо ушундай арзыган адамдар, ушул мен ушул спорттон, же болбосо фортепианодан, же скрипачка болгум келет деген адамдар гана чыдайт. Ал эми мугалимдерге, ушундай кесиптерди окуткан мугалимдерге өзгөчө кандай десем, маани бериш керек, анан ошол эле кезде ыраазычылык бериш керек. Анткени ошол кенедей баланы таптап отуруп, ошол дүйнөдөгү болгон 18-17, 19, 20, 21 кылымдын музыкасындагы ар кайсы жанрда течениялар менен баланы тааныштырып келип, кийин бир интеллектуалдык жактан дагы, ошол эле кезде мастерство жактан дагы бир ушундай бир инсанды тарбиялайт да. Ошон үчүн бул абдан чоң иш. Ошон үчүн өзүнчө ар бир мугалимдики, бизде айтып коет да, ар бир мугалимдин өзүнүн методикасы бар депчи, ошо баланы таптап өстүргөнгө. Ошон үчүн бул абдан чоң эмгек. Мындай мугалимдерди эч качан мындай жөнөкөй мугалимдер менен салыштырууга болбойт. Негизи эле мындайынча айтканда,
ушу музыка боюнча мугалимдер баланын турмушуна мындай жооптуу да. Ооба. Ар бир мугалимдин өзүнүн ыкмасы бар деп атпайсызбы? А сиздин ыкмаңыз кандай ошол балдарга сабак берүүдө? Мен дагы чынын айтсам методика, сен мисалы консерваторияны бүтүп жаңы мугалим болуп келгенде только мындай теоретически түшүнүүң болот да, методически мындай практически жумушуң жаңы эле башталат да. Ошондо акырындык менен иштеп, акырындык менен техникалык жактан кандай баланы кандай машыктырып, ошондо гана кандай бир нерсеге развитие жетем деп ошонун үстүнөн иштейсиң. Андан кийин болсо музыкалык жактан интонациясын кандай эметем деп. Ошон үчүн бул абдан чоң нерсе да. Ар бир мугалим өзүнө бир кандайдыр бир формулаларды ойлоп табат. Анан, как правило, музыканттарда эч ким өзүнүн методикасы менен бири-бири менен башка мугалимдер менен бөлүшпөйт. Туура. Ийгилигинин сырын айтпайт да. Бул туура. Сиз өзүңүз баягы сахнада да жүрөсүз, ошол маданият чөйрөсүндө жүрөсүз. Жетишесизби мугалимдик кесипке, анан бул чыгармачылыкка? Эми Кудайга шүгүр, ушунча жылдан бери сахнада жүргөнүмө деле бир 15-20 жыл болуп калды. Ошол эле кезде мугалим болуп жүргөнүмө деле ушунча Кудайга шүгүр эки кесибимди бирдей алып келе жатам. Кайсынысы сизге көбүрөөк жакын, сахнага чыгып ырдоо же балдарга сабак берүүбү? Эми ырдаган бул деген мен өзүм жан дүйнөмдүн азыгы да. Мен өзүм мындай тырмагымдын учунан баштап чачымдын учуна чейин музыкантмын да. Ошон үчүн бул музыка дүйнөсү, негизи музыка бул мен үчүн жан азыгым десем адашпайт болушум керек. Ошон үчүн ырдаганда мен өзүнчө эргүү алам. Ал эми мугалимдик кесипте, мисалы менин окуучуларымдын алды уже консерваториянын студенттери болуп калды. Арты кичинекей өспүрүм балдар да. Анан ошолордун кенедей окуучуларыңды, мисалы 8-9 жашта, 1-6 жашында, 7 жашында сага келген балдары, ошолордун 1-2 жылдан кийин кадимкидей ушул дүйнөлүк классикалык композиторлордун чыгармаларын аткарып атканын көрүп, ошондо ушунчалык удовольствие аласың да, мындайча айтканда. Анткени ойлойсуң, ушул мен бир кандайдыр бир Кыргызстандын жалпы кандай десем, адамдардын эмесине өсүп келатканына өзүмдүн бир кичинекей болсо да салымымды салып атыптырмын депчи, мындай бир өзүңчө бир мындай кандай десем, дух көтөрүлөт да. Сиз өзүңүз баягы мен музыкантмын бүт бардык жагынан алып караганда дедиңиз, анан өзүңүз шоу бизнес жагында да жүрөсүз, деги эле музыканы түшүнгөн адам катары бул келечекте баягы продюсерлик кылайын деген ойлор барбы? Жок. Продюсерлик жумуш бул өзүнчө чоң жумуш, анан жана ошондой эле мындай кандай десем, көп убакытты талап кылат. Мен дагы бир кесипти баштасам, анда такыр эле үй көрбөй калышым мүмкүн. Үйдө балдар дагы бар, үй жумушу дагы бар деген сыяктуу. Үйдө балдарыңызга музыканы үйрөткөн учурлар барбы? Албетте. Үйрөтөсүзбү? Анткени мен бул жеке оюм, бирок ушул оюмду мен дайыма эле айтып келем, анткени ар бир адамдын турмушуна музыканы киргизгенге аракет кылыш керек ата-энелер. Анткени ошол музыка адамдын жан дүйнөсүн только мындай кандай десем, орусча айтканда обогащает да. Байытат, анан көз карашы, жашоого болгон, турмушка болгон көз карашы өзгөрөт. Негизи эле өзгөчө классикалык музыка адамды кандай десем, арулукка, акыйкатка, тазалыкка үндөйт. Гүлзинат айым, ушул профессионал музыкант катары, ушул тармакта көп жылдык тажрыйбасы бар адам катары айтсаңыз да, бүгүнкү күндө биздин ушул кыргыз шоу дүйнөсү дейбизби, кыргыз эстрадасында эми музыканын билбейм, ымы-тамгасын билбеген аткаруучулар деле жок эмес. Анан ошолорду алып туруп окутуп салгыңыз келсе керек, Албетте, мен дагы тирүү жанмын да, ошондуктан мен дагы ар кандай нерселерге, көрүнүштөргө меники дагы реакция болот. Ар кандай реакция болот. Ошон үчүн менден азыркы шоу бизнеске көз карашыңыз кандай дегенде, дайыма ар кандай деп айтып келем да. Мисалы, ошолордун арасында жакшылары да бар. Мисалы, самородок деп коет да, билими болбосо дагы табигаттан мындай табигаттан бир кандай жакшынакай музыкалык данный балдар бар да. Анан ошолордун арасында аракети чоң балдар бар. Бирок ошол эле кезде алардын арасында
мындайча музыкалык тил менен айтканда халтурщиктер абдан көп. Компьютердин күчү менен, техниканын күчү менен үнүн оңдотуп алып, тазартып алып, бирекерди жаздырып алып. Ошол чынбы? Фонограф ошентип жаздырып алып эле үнүн оңдотуп, үнүн жасап алып ырдай беришет деген. Ошондой болот, Чын. Ошондой нерсе көп. Анан биздин эстрадада, к сожалению, ошондой нерселер абдан. Бул эми алдамчылык да. Өзүнүн үнүн жасатып алып, өзүнүн үнүн. Бирок эми ошол нерсеге деле каршы чаралар болуп жатат. Азыркы күндө мисалы мен карап турсам, азыркы өзгөчө акыркы жылдары абдан мисалы ырчылар деле ошол менде эле, менин кесиптештерим ошондой нерсеге бул эмне деген нерсе көрүнүш биз сиз бардык жерлерде жандуу үн менен ырдайсызбы? Аракет кылам да ошого. Биз биякта баардыгыбыз ушунча жыл билим алып, аракет кылып, кандай оорчулукту ысыгына, сууна күйүп ушундай нерсеге жетип атсак, бул бирөө келип алып эле ушундай болуп атат деп ушундай көп сөздөр болот. Ошого каршы кандайдыр бир чаралар жүрүп жатат. Менин оюмча жылда эле худсовет түзүп, мисалы филармонияда көбүнчө азыр жакшы ырчылар концерт бергенде концертин жандуу үн менен берип калды. Бул деле жакшы көрүнүш. Мамлекет тарабынан да фонограммага тыюу салып, мыйзам тарабынан ушул нерсе каралып атат деген ошол каралып атабы? Концерттерде жандуу үн менен ырдаш керек деген. Чынын айтсам мындай бир ушундай бир кезде мындай жалт деп чыга калып эле ушундай эметип атышат да, мындай ошол нерсени аябай обсуждать этип, бирок аягына чыкпай калып атат. Сиз өзүңүз багы тажрыйбалуу музыкант катары сизге бүгүнкү күндө шоу бизнес чөйрөсүндө жүргөн ырчылар келип сабак алып турушабы? Ооба, албетте. Менден вокал алган балдардын көбү бүгүнкү күндө абдан жакшы ийгиликтерге жетишти. Алар кимдер? Аттарын айтпай эле коеюн. Кээ бир жаңы менде вокалда сабак алган балдар бүгүнкү күндө уже мен менен сахналаш болуп аракеттерин кылып атышат. Ошон үчүн ошолорго кубанасың, окуучуларың көрүп. Анан ушул азыркы ушул мектепте, музыкалык мектепте окутуп жаткан окуучуларыңыздын арасынан сизде байкуш окуучунун музыкалык данные жок, бирок ата-энеси жок, менин балам музыкант болуш керек, сиздей ырчы болуш керек, ушул чыгармачыл адам болуш керек дегендер барбы? Мен мугалим болуп 14 жылдан бери иштедим. Ошол кезде ушунча периоддун ичинде ар кандай окуучулар келди. Бирок мен атайын специализированный музыкалык мектепте иштегенге байланыштуу ал жакта балдарды биринчи ошол экзаменден өткөрүп, ошол жактан балдардын данныйларын карап туруп алат да. Ал жерде мисалы эгерде природада баардык эле балдар табигаттан музыкалык одаренный болсо, анда природанын балансы да бузулуп калмак да. Ошон үчүн кээ бирөөдө бар болот табигаттан, кээ бирөөдө жок болот. Ошон үчүн биз экзаменден текшерип туруп табигаттан данныйлары бар балдарды тандап алабыз да көбүнчө. Мисалы акыркы жылдар мен уже Кудайга шүгүр 2 жылдан бери ошол окуу жайдын директору болуп иштеп жатам. Өзүм экзаменде отурам, исключительно данный балдар бар өтөт да. Жакшы. Анткени музыкант ар бир эле адам боло албайт. Ооба. Сизге болсо чоң рахмат, ырачылык билдиребиз. Дал ушундай сонун маек куруп, сонун маалыматтарды бердиңиз. Ооба, алдыдагы мугалимдик кесибиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде уруксат берсеңер, мен жалпы мугалимдерди куттуктап коеюн дедим. Урматтуу кесиптештер, жалпы эле мугалимдер Кыргызстандагы иштеген кайсы сабактан болбосун, кайсы жааттан болбосун, ошол мугалим болуп иштеген жалпы өзүмдүн кесиптештериме бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Биз мугалим деген ушундай бийик наамды көтөрүп келе жатабыз. Ошон үчүн ушул наамдын жоопкерчилиги да чоң. Бардыгыңыздардын ишиңерге ийгилик, мындайча айтканда силерге татыктуу окуучуларды жана ошондой эле дайыма силер өзүңөр кадыр барктын, сый урматтын үстүндө жүрүшүңөргө чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Байрамыңыздар менен. Эң сонун куттуктоо болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин директору, ырчы аткаруучу Гүлзина Сыранчиева болду бизде конокто. Дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо Таңман айдын сапарын алдыны көздөй улантабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар.